Эмне үчүн бай адамдар "Эй, Роберт, эч кимге айтпайлы" дешет. Оба, алар кедей жарды болуп кала беришсин. Билгениңди эч кимге айта көрбө. Аяна берип жатканда жумушчу кандай ойлонсо, сиз да ошондой ойлоносуз. Сиз эмгек акыңызды алып жатканда, сиздин мээңиз ойлонбой туруп калат. Бул капкан. Иш берген ишкер адам дайыма бекерге иштейт. Сиз ийгиликти каалап жатканыңызда, ошол ийгиликке кантип жетсем экен деп ойлойсуз. Окуу системасы сизди кандайдыр бир кесиптин ээси кыла тургандай кылып иштелип чыккан. Врач же болбосо юрист же башка бир кесип. Бирок ал окуу системасы сиздин өзүңүздүн акчаңызды тескөөнү үйрөтпөйт. Жакыр адамдар дайыма арабызда болот. Себеби бул жакырчылык бул жактан башталат. Жакырчылык алардын сүйлөгөн сөзүндө, алардын айтылган сөздөрү реалдуулукка айланат. Мен муну бере албайм же болбосо мен муну кыла албайм деп айтышат. Мына ушул учурда багынып беришет. Алар эмне деп айтса, жашоодо да ошол айтканындай акыбалда болушат. Менин жакыр кембагал атам дайыма айтчу. Мени кандай ойлоп жатасың? Сенин оюңча мен басмаканадан акча чыгарат дейсиңби? Мен андай кылганга аргам жок дечү. А менин бай атам ушинтип сүйлөгөнү үчүн бул адамдар жакыр деп айтмак. Бул сөздү көбүнчө жакыр адамдар айтышат. Мен андай кылганга аргам жок, муну кыла албайм, бул нерсеге убактым жок. Алар ошентип өздөрүнөн өздөрү катышат. Бул курчалган айлампа. Мен аны кыла албайм деп айтуу жеңил. Же болбосо мен аябай чарчадым, мен спортзалга бара албайм. Чындык болгону сиздин жалкоо болуп жатканыңызда. Айтыңызчы, мына ушундай учурда сиздин бай атаңыз мен муну кыла албайм дегенде эмне деп жооп бермек? Менин бай атам мен кантип эле кыла албайм же болбосо мен муну кантип кылсам болот деп айтмак. Стро адамдын акылынан жаратылып, ырастап ишке ашырууга келгенде жабылып жатпайбы? Мына ошон үчүн сиз мен муну кыла албайм дегениңизде сиздин мээңиз ойлонууну токтотот. Аягында сиз сүйлөгөндөй болот. Азыркы учурда үйүндө отуруп финансылык жактан кыйналып же кандайдыр бир нерседен тынчсызданып жаткан адамдар болсо, а балким көп акча иштеп жыйынтыгында кылган жумушунан нааразы болуп жаткандарга мен айтмакмын. Мүмкүн буларды ушинтип үйрөтүшкөн. Силерге айтышы мүмкүн. Сен эч качан бай болбойсуң же болбосо байлык бул жаман нерсе. Чындыгында жакырчылык бул жугуучу нерсе. Бул нерсеге сиздин үй бүлөңүз үйрөтөт. Мына ошон үчүн ортоңку класс пайда болуп жатпайбы? Сиз ой жүгүртүүңүздү өзгөртмөйүн акча сизге жардам бербейт, туурабы? Мына ошон үчүн биз көп акча иштеген адамдарды байкайбыз. Көп акча тапса дагы деле мурдагы проблемалар бар. Анткени алар жакыр адамдай ойлонушат. Туура, эгер сен ой жүгүртүүң жакыр, кембагал болсо, сен материалдык түрдө да жакыр, кембагалсың. Акча бат эле түгөнүп калат. Мисалы, көпчүлүк профессионалдуу спортсмендер миллиондогон долларды табышат. 65% 5 жыл ичинде банкротко учурашат. Себеби алар жакыр үй бүлөдөн болушкан. Тилекке каршы мистер Липтон айткандай, жакырчылык генетикалык жактан берилет. Бул коркунучтуу нерсе. Эгер сиз окуп үйрөнбөсөңүз, анда мен сизге жардам бере албайм. Мага да бул жашоо оңойчулук болбоду. Каржы жагынан кыйналгам. Мага бир канча жолу өнөктөштөрүм да чыккынчылык кылышкан. Жыйынтыгында баары жакшы. Мен бат эле күчүмө туруп алганга үлгүрдүм. Азыр менде башка ой жүгүртүү. Катачылык кетирем деп корккон адамдар эч качан өспөйт. Алардын дүйнөгө болгон көз карашы туура эмес. Сезип кабыл алуу бул жакшы жана жаман. Бул деген туура же туура эмес чечим чыгаруу сыяктуу. Бул асманга учуу же асмандан түшүү дегендей. А көпчүлүк адамдар дайыма туура кадам таштагысы келет. Алар эч ката кетиргиси келишпейт. Алар дайыма бир нерсеге ишенимдүү болууну каалайт. Мына ошол себептен булар эч качан ката кетиришкен эместиги. Алар өтө абайлап жашашат. Алар мүмкүн болушунча ката кетирбегенди каалашат. Анткени аларды ошентип тарбиялап үйрөткөн. Бул деген эч нерсеге үйрөнбөгөндүк. Окуу системасы иштебейт. Анан жыйынтыгында бир жөнөкөй жигит ойлойт: "О, мен деген отличник, мен үчүн бул жагы оңой болот" деп. Анан чоңдордун жашоосуна аралашканда кулап түшкөн учурун байкайт. Жашоо адилеттүү эмес, мындай болбош керек эле деп айтып кала берет. Бирок билесиңерби, ал бул нерсеге даяр эмес болчу. Туура эмес окутушкан. Көпчүлүк адамдар айтышат: "Мен үчүн акча өтө деле маанилүү эмес." Анда сизге акча каражаты маанилүү эмес болсо, анда сиз да акчага маанилүү эмессиз. Менин айтайын дегеним, акча каражатына кызыгууңуз жок болсо, акча каражатынын кызыгуусу да сизге жок.
качан адамдар мен эч качан бай болбойм деп айтышканда, мына ошондо эле сиздин сөзүңүз чындыкка айланат. Бардык адамдар ачкөз деп бир гана жарды адамдар айтышат, анткени алар өздөрү жарды. Эгер ойлонуп көрсө, бай болуш үчүн сиз бир нерсени жаратышыңыз керек. Ошол нерсени адамдарга бериш үчүн мен өзүмдүн продукциямды жараткам. Менин продукциям турак жайды сатып алып, элдерге турак жай бергем, жумуш орундарын сунуштагам. Мына ошон үчүн мен баймын. Кембагал жарды адамдар эч нерсе жаратпайт, анан элдерге да эч нерсе беришпейт. Альберт Эйнштейн айткан: элестетүү билимден да күчтүү. Билимде сиз чектелесиз, элестетүүдө чек жок. Билим сиздин элестетүүңүздү күчөтөт. Ошондуктан көптөгөн адамдарга эмне жетишпейт? Ооба, финансылык сабаттуулук жетишпейт. Мындай кырдаалда эсепке алуу, чыгаша кирешелерди үйрөнүп, кредит, инвестиция, сактык деген эмне? Баары бул нерсени билиш керек. Бирок буларды мектепте үйрөтпөйт. Көпчүлүк мектеп мугалимдери профессионалдуу эмес. Алар өздөрү практикада ишке ашырып, текшерип көрбөгөн нерселерди үйрөтөт. Мен мындайларды жалган мугалимдер деймин. Жалган мугалимдер булар иш керек болгон үчүн эле иштеген адамдар. Булар ар кандай нерселерди үйрөтөт. Чындыгында алар эмне сабак берип жатканын да билишпейт. Мен адамдарга бир кеңеш берер элем. Сиздер өзүңүздөргө чыныгы мугалимди же үйрөткүчтү табыңыздар. Чыныгында жалган окутуучу сизге үйрөткөн нерсени өзү кылып көрбөгөн. Чыныгы мугалим үйрөткөн нерсесин күнүндө жасайт. Бизди мектептеги окуу системасы алсыз кылат. Мектеп мугалимдери бул нерсени талкуулагысы келбейт. Анткени алардын принциптерине карама-каршы болуусун каалабайт. Адамдар менен сурайт: "Эмнеге сен акчаңды жакыр адамдарга бербейсиң?" Бул нерсе кайра аларды жакыр кылышын түшүнүшпөйт. Адамга балык берсе, 1 сааттан кийин дагы курсак ачат. Ооба, баары туура. Адамдарга балык берсең, алар бир аздан кийин дагы көп балык берүүңдү каалашат. Андан көрө аларды балык кармоону үйрөтүү керек. Чындыгында биз өзүбүздүн адаттарыбыздын барымтасындабыз. Биз качан ошол адаттарыбыздан чыкмайын, биз эч качан өзгөрбөйбүз. Биздин мектептерде бул нерсени үйрөтпөйт. Мен ар дайым айтып келем жаштарга: өзүңөргө жаккан жумушту тапкыла, анан өзүңөрдүн оюнуңарды ойногула. Менин биринчи кезектеги жумушум бул финансылык сабаттуулук. Экинчи турак жай бул менин оюнум. Көпчүлүк адамдар оюнчу болуунун ордуна көрүүчү болууну артык көрүшөт. Бай болуунун бир эле жолу чыныгы жашоодо жакшы оюнчу болуу керек. Компьютерде күчтүү оюнчу болууну токтоткула. Жашоо деген оюнда күчтүү болгула ар дайым. Роберт, эгер сизге сыйкыртуу телефон берсем, 20 жаштагы Роберт Кийосакиге чалып, кандай кеңеш бермексиз? Мен айтмакмын: улант. Эмне кылып жатсаң, ошону улант. Жашоодо толук жаша. Мен ойлойм, жашоодогу көпчүлүк чечимдер алардын ата-энеси же болбосо туугандары, достору тарабынан айтылгандан кийинки чечимдер. Адамдар көпчүлүк учурда катачылык кылам деп коркушат. Бирок биз ошол катачылыктын артынан ийгиликке жетебиз да. Биздин мектептерде катачылык кетирсе, бизди урушат. Мына ошон үчүн бизде жакырлар көп.